Кыргызстанда жоголуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн түрлөрүн камтыган кызыл китеп жаңыланып санариптештирилет. Бул багытта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Улуттук илимдер академиясы менен биргеликте иш алып барууда. Азыркы китеп акыркы жолу 2009-жылы жаңыртылган. Эрежеге ылайык 10 жылда бир каралып турушу керек, бирок каражат жоктугунан улам алмаштырылган эмес. Министрликте иштеп турган бардык электрондук базаларга камтылат. Ошол эле бизде уруксат берүү өзүнчө системалар бар. Ошол системаларда толук түрдө маалыматтар киргизилет. Бул көптөгөн маселелерди чечет, себеби дегенде биздин Кыргыз Республикасынын аймагына кирип же чыкканда ветеринардык кызмат тарабынан, ошол эле бажы кызматы, чек ара кызматтары тарабынан көптөгөн бизге каттар түшөт да. Бул жаныбар өсүмдүктөр кызыл китепке киргенби, кирген эмеспи, ошол жаныбар өсүмдүктөрдүн статусу боюнча маалымат берүү боюнча. Ошол маалыматтардын баары эми электрондук түрдө баарына жеткиликтүү болот дагы. Ошол көптөгөн мындайча айтканда убактыбызды, ошол эле жарандарыбызга жакшы бир мүмкүнчүлүк, жакшы бир шарттар түзүлөт десек болот. Аталган долбоор 24 айга созулуп, пландаштырылган иштин жалпы наркы 20 729 000 сомду түзөт. Бул аралыкта Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары Кыргызстан боюнча комплекстүү талаа жана камералар аркылуу изилдөөлөрдү жүргүзүп, анда кызыл китепке жаңы түрлөрдү киргизүү же популяциясы калыбына келтирилгендерди алып салуу боюнча эксперттик сунуштар берилет. План боюнча 2027-жылдын аягында биздин кызыл китептин тизмеси толугу менен кайрадан жаңыланып каралып чыгат. Быйыл министрлик тарабынан атайын ушул кызыл китепти жаңыла кайра карап чыгуу, талаа иштерин жүргүзүү үчүн быйылкы жылга 10 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Жалпысынан кызыл китепти жаңылоо үчүн талаа иштерин жүргүзүүгө Улуттук илимдер академиянын берген сметасына ылайык 20 миллиондон ашыгыраак акча каражат каралган. Бул да болсо эмки жылы кайрадан ошол жарым 10 миллиондон ашуун акчасы кайрадан министрлик тарабынан бөлүнөт. Ал эми кызыл китепке кирген жаныбарларды аткандарга 2 миллионго чейин айып пулдар жогорулатылган. Мындан сырткары министрлик жарандарды мыйзамсыз аңчылык фактылары боюнча атуу, кармоо, мүйүз терилерин пайдалангандарды эркинен ажыратуу боюнча жазаны күчөтүү багытында жаңы долбоор сунуштаган. Эң негизгиси бийик болуп бүгүнкү күндө бекитилген доолордун кээ бирлерин айта кетсек, бул биздин улуттук символубуз болуп бекитилген ак илбирс. Буга чейин 1,5 миллион доо коюлуп келген болсо, тийиштүү өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилгенден кийин бүгүнкү күндө ак илбирске карата доонун өлчөмү 2 миллион сомго көтөрүлгөн. Ошол эле аркар кулжа, күрөң аюу, маралдарга карата буга чейин 1 миллион болгон болсо, бүгүнкү күндө өзгөртүүлөрдүн негизинде 1,5 миллион сомго көтөрүлгөн. Негизинен белгилеп кетчү бул жерде жагдай, буга чейин тоотекеге карата 100 000 доо каралган болсо, жүргүзүлгөн бүт анализдердин жыйынтыгында бизде Кыргызстанда тоотекеге көп браконьерлик фактылары аныкталып атты да. Ошол себептен биз ушул мыйзам бузуу фактыларын алдын алуу, бөгөт коюу максатында 100 000ден дароо эле 300 000 өлчөмгө доонун баасын көтөрдүк. Жаза кодексине тийиштүү өзгөртүүлөр киргизүү боюнча долбоор даярдалып чыкты. Бүгүнкү күндө толук тийиштүү министрликтер менен макулдашууну өтүп, администрация Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине макулдашууга киргизилди. Ал долбоор боюнча мындан кийин бир гана кызыл китепке киргизилген жаныбарларды мыйзамсыз олжолоо эмес, ошондой эле алардын мыйзамсыз кармап алуу же болбосо бизде тоотеке, аркар куржалардын тоодо мүйүздөрү жана башка бир дериваты деп коебуз, бөлүктөрү кармап алып, таап алышып эле өзүнүн сувенир жасаганы же башка максаттарда алып келип терген учурлар болот. Ошолорго карата дагы тийиштүү жаза каралды. Ал жакта ошол ар бир жаныбардын өзүнүн статусуна карата жана санына карата, келтирилген зыянына карата жаза кодексинде жоопкерчилик каралды. Жалпысынан айтсак, 1 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралууда. Белгилей кетсек, Кыргызстанда алгачкы кызыл китеп 1987-жылы басылып чыккан. Ага жоголуп кетүү коркунучунда турган, саны азайып бара жаткан жана сейрек кездешүүчү жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн түрлөрү киргизилет. Ал жаратылышты коргоо жаатындагы негизги мамлекеттик документтердин бири болуп саналат. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.